Ассалому алейкум. Жалпы эле жол үстүндө жүргөн мекендештер, рульда жүргөн мекендештер. Бүгүнкү күндө оң рульдуу машиналарды айдап жүргөн мекендештерге айрыкча сабыр. Бул видео кайрылуу жалпы эле кыргыз элине болмокчу. Себеп дегенде мен азыр турган жерим артында Түштүк автовокзалы. И бул жерде 1000 машина турган болсо, образна, ошол 1000 машинанын ичинде 700 машина оң рулдуу машиналар. Өзүңүздөр билгендей эле Кыргызстандын 7 булуң бурчуна 100% ичинен 75-80% оң рулдуу машиналар каттайт. Анын ичинде ошол 80%-тин ичинде 65% такси кылган жүргүнчүлөр. Калгандары эми өздөрүнүн машинасы болушу мүмкүн, там өздөрүнүн жумуштары менен груз алып келип, же болбосо Бишкекке, Дордойго барып кайра обратно кеткендер. Бирок 100% ичинде ошо 65% жүргүнчүлөр бул такси кылган мекендештер. Жети областка основном оң рулдуу машиналар жол жүрөт. Бирок канча жылдан бери, канча убакыттан бери айтылып келген сөз, законго кирет, ушул нерсе ошого даярдангыла деп албетте айтып келе жаткан. Анын себеби көп авариялардын көбүнчөсү именно ушул оң рулдуу машиналар деп күнөө тапкан аналитиктер. Конечно, алардын өздөрүнүн программасы бар, и алар тапканы естественно туура. Аны спорлошуп мындай анан эмес, ал айдоочудан же наркы берки деп айтыш бир аз туура эмес. Себеп дегенде анализ деген нерсе бар, ошо анализди карап, ошол аналитиктер туура бир чечим чыгарган. Бирок ошол оң рулдуу агаларыбыз, сиңдилерибиз, досторубуз өздөрүнүн жандарын багып, ушул күнгө чейин бала чакаларын, семьяларын, үй бүлөлөрүн, күнүмдүк киреше тапкандарын, ошол күнүмдүк өзүнө иштеткендери, кредит жапкандарына, бытовуха, одним словом, өзүнүн жанын баккан источник. Ошол источникти, получается, азыр жок кылууга уже убакыт келиптир. Анан ошо мен го ошо оң рулдуу машиналарга тиешем жок өзү негизичи. Себеп дегенде мен сол рулдуу беле машина менен жан багып жүрөм. Бирок бул жакта дагы кайдыгер караганды тоже неправильно деп калдым. Ошого урматтуу туугандар, урматтуу ушу видеону көрүп жаткандар, канчалык көп реакция кылып, канчалык көп эгерде чогуу единый бир нравка келтирип, единый бир мысльди жарыялаган болсок, ошол мысльди карап берип, возможно, жардам көрсөтүп коет бийлик. Кандай жардам деген сөз бул бир эле жанагы госипотеканы азайтып проценттерин алып туруп элдерге берип атпайбы, канчалык чоң жардам болду, Ошол госипотеканы төлөп аткандар 80% ошол оң рулдуу машиналар менен айдап жүргөн таксист агалар, инилер же болбосо достор. Ошондой такси айдап жүргөн жарандарга кредитти 5% или хотя бы минимальный процент менен сол рулдуу машина алганга жаңы бир мындай не деп коет эле, петициябы же не деп коет, ошо туура айткан юристтердин сөзү боюнча ошондой бир возможность, предложение киргизсе, ошонун негизинде ошол оң рулдуу машиналардын ээлери ошол кредитти колдонуп өзүнүн жанын дальше улантып багып кетишке, сол рулдуу машина алып алып туруп дальше жумушун, жана өз тиричилигин дальше аттандырып кетет деген ой. И ошол ойду мен ойлоймун колдоп коюшат. Колдоп койсо ушул видео жетсин, керектүү ресурстар ушуну көрүп, керектүү направленияга туура болгон болсо, ошол жактан бир жакшы чечим чыгарып берсе, бардык оң рулдуу элдерине чоң жардам болмокчу деген оюм менен гана азыр мына кетип атып вокзалды көрүп ушул видеону тартайын деп чечтим. Ошол үчүн туугандар, жаман жазбаңыздар, оюмду айтып кеттим. Ошол ойду колдоп коштоп коюшуңуздарды суранам. Себеп дегенде канчалык көп реакция болсо, ошончолук көп шанс бар жардам бергенде. Барыңыздар, ийгилик, жакшылыктар болсун.